урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгерде сиз энергетика тармагындагы көп нерселерди, көп от первого лица уккуңуз келсе, мен сизге айтып бергенге дайынмын. Энергетика тармагында Түндүк электрокомпаниясынын тегегинде акыйкатчылык болбой калды. Бүгүнкү күндө энергетиканы саясатка аралаштырып, баягы эле эски система боюнча кетип атабыз. Доскул мырза, могу акыркы учурда Түндүк электр ишканасынын айланасында ызы чуулар болуп атат. Мисалы дайындоолор боюнча сиз мыйзамдуу түрдө 2 ай мурун директор болуп келгенсиз, ошол жерге төрөгө болуп келгенсиз. Анан бирок азыркы учурда могу бийлик менен Улан Настаркуловду келип дайындашты да. Деги эле ушул дайындоолор, ызы чуулар боюнча ой пикириңиз? Эң биринчисинен ошо Түндүк электрга мен 3 сентябрь күнү дайындалгам. 2020-жылы ошол жерге дайындалып, баргандан баштап эле иш алып барып жатабыз. Бирок өзүм энергетик болгону менен да убактылуу турмуштун шартына байланыштуу ар кандай шарттар болду. Энергетикадан четтеп, алыстап кеткем. Башка бизнес менен алек болуп жүрдүм. Кийин башка сферада кызмат өтөп жүрдүм. Министрдин орун базарына чейин көтөрүлгөн убакыт болду башка сферада. Анан ошол сферадан кийин бардык ошо бизнес сферада бардык жакта жүрүп келип, ошо энергетикага дайындалгандан кийин менин көз карашым ушу кадимки эле Кыргызстандын жаранындай эле, жөнөкөй эле жарандарындай эле көз караш менен карадым. Көз караш болуп караганда көп нерсе мага өөн көрүндү. Ошолордун бардыгын энергетический көз караш менен алып, реформага кадам таштап, жаңы баштадым ошол убакта. Анан 27 октябрда мени эртең менен ГПКНга барып, Государственный комитет по энергетике и недропользованию, ошол жака барып, жетекчиси менен жолугуп, как раз ошо энергетиктерге жашообуздун улучшенияга алып келе турган пландарды сүйлөшүп, ошол жерден баягы чоң многоквартирный үй салып беребиз деген максатта ошонун талкуунун негизинде строительдер менен жолуккам. Адан соң чыгып холдингке барганда мага госимуществодон фугиден чалып, ошо түшкө чейин саат 11:30 келесизби деди. Анан мен ошондо холдингдин башчысы Айтмамат Назаровго айттым, мени фугиге чакырып атыптыр, кандайча чакырып атат, мен кандайча тиешем бар. Анткени бизди дайындоо бүгүнкү күндө фугинин отношениясы жок энергетиктерди дайындоо боюнча. Анткени холдинг түзүлгөндөн кийин бул функциянын баарын холдингке берген. Холдингдин орун базарлардын баары совет директордун башчысы, совет директордун мүчөсү болуп келет бүгүнкү күндө. Ошонун негизинде мени Айтмамат Назаровго суроо жолдосом, мени да саат 12-ге чакырды деди а киши. Анан мен 11:30 фонд госимуществого келсем, 27 күнү фонд госимуществого келип, статс-секретарына жолуктум. Статс-секретарь ошол жерден эле айтты, сиз арыз жазып кетишиңиз керек саат 4-кө чейин деди. Эмне мынчалык шашылыш болуп атат, эмне күнөөм бар, эмне себептен кетишим керек дегенде, ал суроолорго мага жооп бере алган жок. Үстүнөн команда келди, ушундай деди. Ар ойлондум, бери ойлондум, мен кайта өкмөттөн бүгүнкү күндө мүчөлөрүнө чалдым, энергетика менен ушундай маселе болуп атыптыр, кандай кылсам, эмне себептен моундай болуп атат деген суроолор туулду. Анан мага айтышты, бул эми ажоонун бүгүнкү күндө ажоонун милдетин аткарып аткан адамдан кетип атат дегенден кийин мен макул дедим. Макул, ушул ажоо талап кылып атса, эми ал киши менен талашып бүгүнкү күндө неметпей эле коеюн, жардамым ушул болсун, тынч эле кетип калайын деген ой болду. 2 сааттан кийин мага ошол аппараттан чалышты. Эми аттарын айтпай эле коеюн, бунун баардыгын жазып аткан Арзыбек Бурханов деген жигит жазып атат деди. Бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин советниги деп айтышты. Мен таң калдым. Кече эле бирөөнөн кутула албай атсак, бүгүн дагы серий кардиналдарды пайда болду. Эмне корко турган эчтекен жок. Жаңы иштеп баштап атам, жаңы реформаларды кылайын деген ниетибиз бар деп туруп, мен арызды жазбай койдум. Жазган арызымды отзывать этип алдым.
алар бирөөлөр ошону WhatsAppка тартып алып жөнөткөн экен. Ошол WhatsAppка тартылган сүрөттүн негизинде эле бүгүнкү күндө баягы ошол күнү эле чечимдерди чыгарып, кечки саат 6-ларда иш убактысы бүткөндө бекинип барып жаңы генеральный директорду шайлап коюшту. Менин арызым жок эле. Ошого баратканда да мага чалышты, арыз жазасыңбы деп туш-туштан чалышканда мен айттым, мен арыз жазбайм. Менин орун базарларым да чалды. Мен аларга да айттым, мен арыз жазбайм, мен негиз жок жумуштан кеткенге, негиз жок, мен иштейм. Деп, же болбосо мени кет деген адам мени чакырып туруп мага обоснование коюп берсин. Эмне үчүн мен жумуштан кетишим керек? Деген маселелер болду. Ошону менен 27-си күнү булар жаңы генеральный директорду апарып дайындашты. Улан Астаркуловду апарып жаңы дайындашты. Адан тышкары мен 28 күнү эч жака чыккан жокмун, үйдө эле болдум. 29 күнү коем жата бербейин, мени бошотсо мен барып кагыз сурайын дедим да, холдингке келип түшкө чейин холдингде болдум. Мага эч ким жооп бере алган жок. Холдингдин башчысы да, орун базарларда эч кимизи жумушта жок экен. Эки эле орун базары бар экен, бизге тиешеси жок орун базарлар. Алар менен айтсам да, суразам да, алар эчтекени билбейбиз, тигиндей мындай деди. Мага өзү таң калтырганы ушу холдингдин отношениясы. Бизди энергокомпанияларды жетектеп аткан компания катары ошол жердеги мамилеси жаккан жок, эң биринчисинен. Бул ушунчалык кайдыгер, эчтекеден алыс болуп, өтө начар мамиле жасашты. Адан кийин мен түштөн кийин ошол жерден эле Северэлектрга барып, ошол жактан алыңыз кагазыңызды дегенден Северэлектрга келдим. Северэлектрга келип, ал жерден суразам да мен кагаз ала алган жокмун. Анан эл чогулуп калды, ошол жерден собрание болду, башка болду. Кечкемал Назаров кайта чалды, мен Дом правительствонун жанында турам, бияка келе сал, собранияны кылба, ар кандай жумуштарды, кызматтарды сунуштай башташты. Алардын баарына кереги жок, бул жерде акыйкатчылык керек деген турдум. Чакырганда Айтмамат Кошоевичке жолугуп, ошол жерден Дом правительствонун жанынан, ал жерден да жолукканда да ал киши сөз болду. Ал киши да айтты, ушундай Садыр Нуркожоевичтен кетип атат деп. Анан мен айттым, мен арыз жазбасам кандайда чыга кетет. Силер ал кишилерди подстава кылып атсыңар. Негизинен ал кишилерди жөндөн жөн мындай мени арыз жазсы деп кол койдуруп, аларды да алдап атсыңар. Силер бүгүнкү күнү коомчулукту да, Северэлектраны да, өлкө башчылыгында силер алдап атасыңар деп айтсам, менин суроомо жооп таба алган жокмун. Ошондон ары качып кетишти. Кетип калышты. Бир күндөн кийин фонд госимущество чакырды. Ошол эле статс-секретарь мени жумуштан кетсин деген статс-секретарь чакырып туруп, менен кечирим сурады. Сиз кечирип коюңуз. Биз өтө грубо айтып койсок керек. Анан кандай дейсиз? Мүлк фондунун ФУГИ, фонд госимуществонун ошол статс-секретары чакырып туруп, ошондой сөздөр болду. Анан оюңуз кандай, бизден сурап атат, эмне деген оюңуз бар? Мен айттым, ошол эле ойду. Эмне негизинде мени жумуштан алып атсаңар, менин арызым жок болсо эмнеге мындай кылып атсаңар? Мен сот аркылуу болсо да акыйкаттык өзүм мыйзамдуу жолдор менен эртең барам. Уят болуп каласыңар. Десем, оюңузду айтыңыз, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, өйдө жака эмне деп айтып коелу деди. Анан мен айттым, өйдө жака айтып коюңуз. Мени кабыл алсын. Суроо болсо мен жооп берейин. Эмне негизинен мондай незаконный действие кылып атасыңар дегенде, макул Досулбекке кечирип коюңуз, мен да сизди түшүнөм, тигиндей мындай деп жымсылдап, экөөбүз жакшы нотада кеттик. Ал киши менен эметтик. Эми мен алардын баарын түшүнөм, алардын баары солдат исполнитель болуп атат, үстүнөн команда келди, бирок ошонун негизинде болсо да адам ойлонуш керек. Мен мыйзамсыз иштерге баратамбы, мыйзамсыз эмеспи, же мыйзамдуубу деп адам ойлонуш керек эле. Анан бүгүнкү күндө жанагы биздин жөнөкөй электромонтерлор, мен тааныбаган балдар, мен тааныган балдар, ошолор чыгып ак үйдүн жанына чейин барып суроолорду коюп атканда, мындай айтканда, аларга эң биринчисинен Алла ыраазы болсун. Экинчисинен мен күткөн эмесмин. Мынчалык мени ушунчалык кыска мөөнөттүн ичинде коллектив менен иштешкенде ушунчалык колдоп кетет деп мен күткөн эмесмин. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле жигиттер мени Северэлектрнын жанында жолукканда ошол эле кишилер айтты. Биз сиз менен иштейбиз. Арыз жазпаңыз, Досул Жумабаевич. Арыз жазсаңыз болбой калат. Сиз арыз жазбасаңыз биз сиз үчүн туруп беребиз деп алар айтты. Эми бул жерде баягы
Биз мындай айтканда баардыгыбыз эле кыргыздын жарандары өкмөттө иштеп аткан, өкмөт эмес ушундай акционердик коомдордо иштеп аткан адам мен өзүм эсептейм баарыбыз солдатпыз эң биринчисинен. Экинчисинен биздин үстүбүздөгү адамдар приказ берип аткан же биз приказ берип атканда адам ойлонуш керек. Насколько ошолдун баардыгы мыйзамдуу. Анан ушу жөнөкөй адамдардын оюн угуп, ошолордун баардыгын алардын тилектерин угуп неметкенден кийин ошолордун баары мага дух берип атты. Бүгүнкү күнгө чейин дух берип атты. Бүгүнкү күнгө чейин мени чалып, Доскул Жумалович кандай болду, заявление жазган жоксузбу, сиз жазбаңыз, сиз келип иштешиңиз керек деп бул жумушчулардын өзүнүн айтуулары болуп атат. Анан мен түшүнөм, кээ бир жумушчуларды бүгүнкү күнгө чейин кызымдык алып, кээ бирлерин жумуштан бошотуп атты. Ошол эле күнү вороталарын жаап, бияка чыкпайсың, тияка чыкпайсың деп ар кандай командалар кетип атты. Собраниялар өткүзүп атты, ар кимге ардеке обещаниялар болот. Эми баарыбыз эле түшүнөбүз, бул баягы күч колдонуу, административдик күчтү колдонуп, ошол жердеги өзүнүн кол астында иштеп аткан адамдарга күч колдонуу болуп эсептейм. Ошолор күч колдонгонун эсептейм. Андан тышкары 30 жылдык тарыхыбызда энергетиктер биринчи жолу моундай митингге чыкты. Эч ким уюштурбаган, жөнөкөй жакшынакай болуп, менен сурап атты. Айрым күч органдарынын адамдары бизде запистер бар, тигиндей бар, мындай бар деп мага чыгышып атты. Бирок запись болгондо деле мен азыр деле мына ачык эфирге деле айтып коем, мен бир да незаконный действияга эч кимди чакырган жокмун. Ошол жигиттер мен үчүн деп келип атканда мен кантип аларга көңүл бурбай коюшум керек? Же алардын телефонун чалып атканда кантип телефондоруна жооп бербей коюшум керек? Жетекчи катары, инсан катары менин укугумда жок андай кылганга. Ошон үчүн мен бул нерселерден коркпойм. Эч кимди мыйзамсыз, негизсиз тияка чыккыла, бияка чыккыла же жолду жапкыла деген менден немелер болгон жок, тапшырмалар болгон жок. Менен бир эле нерсе, баардыгы мыйзамдуу негизинде биздин бүгүнкү күндө Кыргызстаныбызды жетектеп аткан адамдар биздин үнүбүздү уксун деген. Бул өзү айтып атпайбы кечен бир 200дөй бала чыгып эле бул Север Электронун 2% чыкты бул жерге, 200-300 адам чыкты, 2 эле пайызы депчи. Кече жакында деле 2% эмес, 1%, 0,5% адамдар чыгып, улам недовольство болуп, бүгүнкү күндө мына 3-чү революция болуп атат. Адамдардын үнүн угуш керек. Тем более энергетиктер чыккан, бул өзүнчө чоң багы мындай айтканда красный лампочка. Жөндөн чыкпайт. Анткени энергетиктер бул приказ менен иштейбиз баардыгыбыз. Беспрекословный жанагындай неме полувоенный система ал жерде. Ошон үчүн бүгүнкү күндө балдардын чыкканы бул бийликке чоң мындай өзүнчө лакмусовый бумагада бул көрсөткөн бир определенный бир критерий кемчиликтер кетип атканынын белгиси. Мен ошентип багылайм. Сиз 2 айдай болуп отурдуңуз. Ошо 2 айда эмнелерди көрө алдыңыз? 2 айдын ичинде эң биринчисинен менин көргөнүм ушул Кыргызстанда 4 распределительный компания бар да, бөлүштүрүүчү компания, 4-төө. Ошол 4 компаниянын ичинен Түндүк электр компаниясы эң ири, эң чоң компания Кыргызстандын. Ушу Чүй, Талас областы, Бишкек, биздин борборубузга электр энергиясы менен камсыз кыла турган компания да. Эң биринчи менин көргөнүм бул финансы каражаттары рационалдуу пайдаланбайт экен. Мындай жалпак тил менен айтканда чоң уйду каалаган киши келип саап аткандай Север Электрон ар ким келип саап кете берет экен да, мындай айтканда. Мисалы, ошол айтып берсеңиз. 3000 киши иштейт бүгүнкү күндө. 3000 киши штатта иштейт. Чүчүт баягы штаттын өзүнүн негизсиз кичине баягы штаттык саны да көбөйтүлүп кеткен. Ал биринчи причина. Экинчи баягы Север Электро өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн мен айтсам жаңылышпайм 40%ке пайдаланып атат да. Ошо баягы электр энергиянын энергетиканын өнүктүрүү жагынан 40%ын эле өзүнүн толук эмес, ушу 40%ын эле пайдаланып атат. Мисалы, бир эле техникалык шарттарды, кагаздарды берип, ошону менен токтолуп атат жумушту. Калган ошо Север Электронун иштерин частный компаниялар алып барып атат. Бүгүнкү күндө эгерде азыркыдай саясат менен кете берсе, Түндүк электр компаниясы 3-4 жылдын ичинде майдаланып, дробит этилип, жок болуп кеткенге толук шарт бар бүгүнкү күндө. Анан бардыгыбыз эле айтып атабыз, энергетиканы реформа кылыш керек депчи. Буга чейин деле айтып келген, реформа кылдык, моундай кылдык, тигиндей кылдык деп. Бир да реформа жүргөн эмес.
реформа кылдык дегени отделдердин аттарын өзгөртүп, бири-бирине кошуп, кайта бөлүп, баягы эле нерсени баягы математикада неме бар го, баягы сумма өзгөрбөйт дегендей. Дал эле ошондой болуп эле, туура ошондой болуп эле жүрө берген. Эми баягы майдаланып ылдый түшүп кетким келбейт. Кереги бар, кереги жок. Лоббирование интересов деген бар. Частный компаниялар, мисалы Северэлектро өзү бүгүнкү күндө электроэнергияны алып, анан кийин элге жеткизип сатуу менен алек да. Ошол эле жумушту Северэлектрон линиялар аркылуу, сеть аркылуу транзит менен башка частный компаниялар алып, пайдасын көрүп, жакшынакай эле нерселерди көрүп аткан. Кызыкчылык бар да Бул жерде кызыкчылык бар. Мисалы мен келгенден баштап эле ошол компанияларга кат жазып, биз менен мамилеңерди иреттегиле, же болбосо тариф менен регулировка кылып бергиле деп бизди Гартекке да кат жазып, холдингке да кат жазып, ушул маселелерди эң биринчисинен коюлдук. Экинчи маселе бул эң чоң маселе биздин электромонтерлордун квалификациясы бар. Ошолор бүгүнкү күндө каралган эмес экен. Оклад төлөнгөн, суббота, базар күнү жумушка чык дегенде чыгат да, кийин анын ордуна отгул берген, бирок оплачиваемый болгон эмес. Ошол маселелерди мен чечип бердим. Комиссия түзүлдү. Комиссия иштеп баштады. Ошол рестеги балдардын бүттүгүн Северэлектрга чакыртып, аерге экзамен эмес, биздин комиссия, мобильный комиссия түзүп туруп, рестерге барып, элдерди убара кылбай, бизде техникалык каражаттар бар, транспорт бар, ошолор менен барып, на местах экзамендерди алып, ар бир квалификацияга акча кошулат. Ал маселе чечилди. Анан кийин бул Бишкек шаарын өзүңөр билесиңер, Бишкек шаарында эки рес бар. Западный зонада, анан восточный зонада. Үчүнчү рес болгонго бүгүнкү күндө шаарда уже 5 жыл мурун салына турган рес болуш керек болчу да, 5 жыл мурун салыныш керек болчу. Анткени биздин шаарыбыз ылдый дордойду көздөй развитие болгондон кийин оперативный обслуживание бул тарапка өтө баягы оор болуп калат. Пробканын учурунда Ош базарынын жанындагы западный рес менен восточный рестин балдары ылдый жеткенче 2 саатка чейин убакыт болуп, оперативность жоготуп атат. Ошол оперативностьты ыкчам тейлөөдүн баарын көбөйтүш үчүн 3-чү рес ачылыш керек болчу. Ошол маселелер көтөрүлдү. Ошонун баардыгын мен ошол эле холдингке кат менен кайрылып, ошол эле 3000 кишинин ичинен эле структураны оптимизацияга алып келип, штатты оптимизацияга алып келип, ошону менен эле ачабыз, дополнительный штат кылбайбыз деп каттарды сунуштап аттык, башка нерселерин өтүп. Тилекке каршы бир да жооп келген жок ал жактан менин атыма. Бир да жооп келген жок. Биз эзептеп атабыз, биз карап атабыз, тигинтип атабыз, минтип атабыз дейт да. Негизсиз эчтеке, мындай негиздүү эчтеке жок. Холдинг маселеси, бул бүгүнкү күндө холдинг биз өзүбүз Түндүк электро акционерный коом, Восток электро, Жалал-Абад электро, Ош электро. Анан кийин станция, электрические станции, национальные сети электрические. Ушулардын баардыгынын үстүнөн теплосеть бияктын үстүнөн дагы бир АО акционерный коом келип туруп үстүнөн көзөмөл кылып атат. Булар жөн эле стат комитетте функциясы, стат комитетте эчтекеге жооп бербейт. Бирок күндөн күнгө отуруп алып эле сенен ардекени информацияны сурап эле баягы отделдерди, бухгалтерияны, замдарды баарыбызды ушу алек кылып эле сурай берет. Бул эми мен холдингде иштеп аткан адамдардын күнөөлөгөнөн алысмын. Жөнөкөй катардагы ошол инженер, алар деле бизде энергетиктер. Бирок бул ушу система, бунун бүттүгү ушу дополнительный АО ачылып, дополнительный жанагындай неме болгондо, мунун баардыгы тарифке келип, нагрузка келтирет. Северэлектронун башка распред компаниянын ар бир компаниянын иш жумушу, чыгашасы бүттүгү тарифке келип нагрузка болот. Бүгүнкү күндө айтып атпайбы, тарифтерди көтөрүш керек, тарифтер аз болуп атат. Тарифти көтөрүш керек эмес. Бүгүнкү күндө биздин элге, калкка, биздин калкыбызга тарифти түшүрүп беришибиз керек. Бул мен мына от первого лица айтып атам, как энергетик катары. Мисалы билебиз, мурда биз мо тариф боюнча 700 киловаттка чейин 70 тыйындан, андан кийин 216 тыйындан мо элдерге эсептеп атат да. Ушул негизи туурабы? Ошондо бунун көтөрүлүшүнө кандай баа бересиз? Кандай дейсиз боюнча? Булардын бүттүгү афера. На государственном уровне бунун баары афера. Анткени убагында биздин электроэнергия бизге жетпей атканда, Казакстандан биз экспорт электроэнергия алып келип бизге алып келип атканда, ошондо тарифтерди убактылуу көтөрөбүз деп туруп, ошон боюнча калтырып койгон. Бүгүнкү күндө, конечно, энергия компанияларга бул жакшы пайда алып келип атат. Бирок туура эмес менеджменттин негизинде, туура эмес акчаларды пайдаланып,
ушу распред компанияларды жөн эле баягы уйдай кылып сага бергенден энергетикабыз өнүгүп баратат да, частный энергетика өнүгүп баратат. Частный энергетика өнүгүп баратат, анткени бүгүнкү күндө иштеп аткан адамдардын, өкмөттүк энергия компанияларда иштеп аткан, улуттук энергия компанияда иштеп аткан адамдардын көбүнүн кызыкчылыктары ошо частный компанияларда жатат. Анткени мындай айтканда подушка безопасности деп коет, бияктан кубалады, эртең ошол жака барып отуруп калайын деп өздөрүнө жакшынакай подушка безопасности тургузганга жакшы шарт түзүп атат. Бүгүнкү күндө госкомпаниялардын бүттүгү ошолордун обслуживаниясына эбегейсиз көп ушундай жардам берип атат деп мен эсептейм да, өзүмдүн вот как энергетик катары. Тарифти түшүрүш керек, тарифти элге түшүрүш керек, элдикин элге бериш керек да. Элдин эмне күнөөсү бар? Тарифти көтөрүп салдык 2 сом 16 тыйынга жөнөкөй адамдарга, 700 киловаттан ашса анан кийин 216 сом 2 сом 16 тыйын болот, 700ге жетпесе бул жөн эле алдамчы. Жөн эле алдап атканыбыз, элди алдап, мисалы айылдын жер кезинде эч ким 700 киловаттын ичине кирбейт. Мисалы бирөөдүн мүмкүнчүлүгү бар көмүр алганга, бирөөдүн көмүр алганга мүмкүнчүлүгү жок, плиткага тамак жасайт, башка кылат, антип минтип эле, мына мен өзүм деле айылдан келгенмин, 700 киловатт жөн эле кетип калат. Жөн эле 1,5 миң 2 миң киловатт пайдаланасың. Анан ошонун негизинде айылда жашап аткан жөнөкөй карапайым эл 700 киловатт жөндө эчтекеси жок. Бул жерде Бишкекте иштеп аткан, Бишкекте жашап аткан, жанагы квартирада жашап аткан адамдарга 700 киловатт бул ылайык. Анткени алар 700 киловаттка да жетип, 200, 300, 500 киловатт жагат. Анткени отопление централизованный, газы бар. Ошондо электроэнергия только бүгүнкү күндө алардын ток освещенияга эле пайдаланат да. Ошонун негизинде бул тарифти бүгүнкү күндө карашыбыз керек. Жанагындай тоо кен компаниялар, ошол эле Кумтор, ошол эле Жөрү, Алтын кен жана башка компаниялардын светтин баасын аларга 6 сом, 7 сомго көбөйтүп бердик да, аларга бюджетне неощутимый. Сезилбейт аларга. А элге бүгүнкү күндө буну база айтып кетким келет, тарифти түшүрүш керек. Тарифти түшүрүш керек. Мына азыркы өкмөткө да, азыркы бийликке да мен кайрылып кетким келет, тарифти карап чыгыш керек. Карап чыгып туруп, социально ориентированный кылып неметиш керек. Биз тарифти азыр ушул боюнча калтырсак, бул жакшылыкка алып келбейт. Жакшылыкка алып келбейт. Сиз айтып атасыз, бул тарифти көтөрүү бул афера да. Бирок биздин ошол мамлекеттеги эле сыйлаган аттуу баштуу мамлекеттик эксперттерибиз бар да, аксакалдар. Ошолор бул тариф көтөрүлүш керек. Мындай баягы Кыргызстанда эле бар, көтөрүлбөсө биз артка кетебиз, энергетика секторубуз өлөт деп атат да. Бул боюнча кандай дейсиз? Мен буга кошулбайт элем. Мен айтып атпаймынбы? Эң биринчисинен ушул түндүк электр компаниясынын негизинде эле мен айтып атканым, туура эмес менеджменттин негизинде, туура эмес акчаларды пайдаланганын негизинде тарифти көтөрүш керек деп аларга отчет менен көрсөтүп атат. Бирок анын ылдый жагында канча деген каражат каяка кетип атканын эффективдүү эмес. Эмне үчүн бүгүнкү проблема Северэлектрде башталды? Мага өйдө жактан да холдинг тарабынан да счетчикке тендер өткүз деген талаптар коюлуп келген. Мен айттым, эмне үчүн тендерди, счетчикти биз сырттан алышыбыз керек? Түндүк электр компаниясынын бүгүнкү күндө чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзүнүн работниктерине үй салып бергенге, өзүнүн работниктерине социальный отчисление жасап жакшынакай караганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бүгүнкү күндө бизде мен келип счетчик сборка боюнча электросчетчикти сборканы Северэлектром менен консорциум түзүп счетчик чогултканга завод ачайын деген ниетибиз бар болчу. Кабельный завод, трансформаторный завод, ошолордун баары биз сырттан алып келип атабыз. Бизге сырттан жөн эле коммерсанттар алып келип, биз башка Казакстандын экономикасын, Россиянын экономикасын, Кытайдын экономикасын, Белоруссиянын экономикасына салым салып атабыз. А бүгүнкү күнү ошолордун мүмкүнчүлүгү, биздин мисалы түндүк электранын мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле сборка счетчиков, кабельный завод, трансформаторный сборка завод ачсак мүмкүнчүлүктөр бар да, ошонун бүттүгү түндүк электранын жана башка распред компаниялардын затраттарын азайтат. Мисалы башка жактан сатып алган кымбатыраак болсо, өзүбүздөн чогулса арзаныраак болот. Плюс биздин өзүбүздүн жарандарыбызды жумуш менен камсызданганда мүмкүнчүлүк түзүлөт. Россияга, Казакстанга, чет өлкөгө кетпегенге бул социальный жагы да абдан мондай элди жумушка орноштуруу жагынан да пайдасы келтирмейт да. Бүгүнкү күндө ушун боюнча тим койсо да Северэлектрде жашай берет. Анткени бул крупный компания, потребителдери көп, потреблениясы да көп. Бүгүнкү күндө 50% ашык вырабатываемый электроэнергияны
түндүк электр компаниясы пайдаланат. Анан ошол туура эмес пайдалангандын, туура эмес менеджменттин негизинде бүгүнкү күндө тарифтерди чоңойтуш керек деп, анткени энергия компаниянын башчылары, энергия холдингдин башчыларына таза эмес энергетиктер келген. Башка адистик энергетиктер келгенден кийин нукура энергетиканын ичин түшүнбөгөн адамдар экономический взгляд менен карап туруп, мындай кылыш керек дейт. Убагында мага атын айта эле коеюн, премьер-министрибиз Кыргызстандын бир өтүп кеткен мурдагы премьер-министрлердин бирөө мага мынтип айткан: доскул энергетиктер бул гайка бурагандан башка эчтекени билбей турбайсыңарбы? Акчаны эзептегенди билбей турбайсыңар деп. Мен ал киши менен талкуу кылып, жок андай эмес деп айткам. Ошондон кийин экономисттер келип баштады, башкалар келип баштады. Анткени алардын баардыгы энергетиктердин доступу жок болуп калды, мисалы тиги тарапка. Алардын доступу болгондон кийин алар каалагандай информацияны калчап жеткизип, биздин өкмөт башчыларыбыздын башын айландырып, мына бүгүнкү акыбалга келип атабыз. Доскул мырза, сиз өзүңүз мына 2 ай башкарып турдуңуз түндүк электр ишканасын. Ошол жерде дагы бир коррупциялык элементтер бар да. Биздин редакцияга ошол түндүк электрда ишканасында коммерциялык директор болуп иштеген Телебалды Жаныбаев деген карата арыз даттануулар болгондо, ошонун айынан жумуштан кетип, ошол түндүк ишкананын ичинде, өзүнүн ичинде болуп жаткан коммерциялык, коррупциялык элементтер дейсизби, ошолорго тиешеси бар деп бир жагымсыз окуяларды айтып беришти да. Ушулар боюнча сиздин ой пикириңиз? Эми мындай персонально мен ар бир адам мынау күнөөлүү, тиги күнөөлүү деп айткандан алысмын. Бирок жана сиз айтып аткан фактылардын негизи бар да. Негизи бар. Негизинен бар. Мен өз көзүм менен көрдүм. Юридический отдел чыгып, встречный проверкаларды жасап, жана акты списания боюнча анча-мынча нарушенияларды таап, кээ бир жерлерден списанияга кетирип аткан, списания үй жок деген жерде жакшынакай эле үй жашап, электр энергияны пайдаланып аткан учурлар болуп атты. Аны көрүп аттык. Ал негизинен бар андай нерселер. Аны жок десем мен калпычы болуп калам. Адан тышкары башка деле эми өтө чоң акчага түшкөн жерге компанияга нарушениялар бар. Конкретный нарушениялар бар. Кээ бир жерден уялбай, сырылбай эле, мындай эле алып эле пайдаланып алган учурлар да бар. Андай фактылар деле көп негизинен. Бирок мен келгени инвентаризация деп коет, кайта ушул түндүк электронный компаниянын балансындагы принадлежностьтер, оборудованиялар, товарно-материальный ценностьтер, складта турган нерселердин бүттүгүн инвентаризация өткізгөнгө мен приказ кол койгом. Мен приказ кол койгондон кийин эле ошол инвентаризация башталгандан кийин эле кызыктай иштер башталды да, негизичи. Көп кишилердин кызыкчылыгы бар окшойт, мен билбейм, же кээ бирлер коркту, башка болду. Бирок жанагындай нерселер бар. Аны моюнга алыш керек, аны текшериш керек. Ал жерде мына эртең барып ошол текшере турган органдар барабы же барбайбы, убакыт келгенде баарын көрсөтөт. Бирок жанагындай нарушенияларга убагында счетный палатада келип замечанияларын берип кеткен жанагындай частный фирмалардынчы. Анын баарын өзүнүн жетекчинин өзүнүн баягы волевой решениясы менен токтото турган нерселер да алчы. Анткени бул мындай айтканда акционерный коомдун зыяны өзүнүн убытогуна эсептеп коюп, зыян жок деп койсо деле боло берет. Акционерный общество бүгүнкү күндө убыток алып келди депчи. Бирок жанагы акционерный обществонун пайдасынын баарын бүгүнкү күндө айлык манаянын бүттүгү холдингке кетип атат. Жанагы прибыль деп дивидендтерин, дивиденд төлөп бергенин бүттүгү холдингке кетип атат. Холдингке барып айлык башка болуп отуруп атат. Сиз жана өз сөзүңүздө мисалы энергия тармагын биз сан үйдө эле сабатчаат көргөнгө келип деп атасыз да. Эгер ошонун баарын оптимизацияласа, бир менеджмент жакшы башкаруу келсе, биз бир өнүгүп кете алат, өлкөгө да пайдасы тие алат деп айта аласызбы? Бүгүнкү күндө баарыбыз мына коомчулукта деле сөздөр болуп атпайбы? Тышкы карыздарды төлөшүбүз керек, элдин айлык манаязын көтөрүшүбүз керек, өзүбүздүн ички резервтерибизди көтөрүшүбүз керек депчи. Биз баягы алыстан арбалаганча жакындан тырбалаң деп баягы кыргызда макал барбы? Өзүбүздүн энергетикабызды өнүктүрсөк, бүгүнкү күндө экономиканын эң опорасы боло турган бул тармак, энергетика тармагы. Бүгүнкү күндө биз жанагы ар кандай проектти, ар кандай эл аралык проектлерге биздин да мүчөлүгүбүз бар. Бирок ошого мүчөлүү болгонубуз жакшы, бирок биз ошого толук кандуу мүчө боло албай атабыз. Эмне үчүн? Анткени бизде выработка электроэнергия менен ошонун потреблениеси экөө теңелип калган. Биз ашыкча электроэнергия немете албайбыз. Эртең единый рынок электроэнергия ЕАЭстин ичинде болсо, биз
ошол эле Казакстандан, ошол эле Россиядан, ошол эле башка өлкөлөрдөн, Белоруссиядан же башка жактан электр энергия сатып алганга мажбур болобуз. Анткени өзүбүздүн внутренний рынокто энергия чыгарган эмебиз жок. Бүгүнкү күндө биз ГЭС салышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз могу вырабатывающий компания менен НЭСК, национальный электрические сети Кыргызстана деп коет. Анан Распред компания, мына 3 энергетикада 3 нерсени биз оптимизацияга алып келишибиз керек. Эмне үчүн? Биринчисинен жөн эле бул баягы ортодогу кээ бир анча-мынча компаниянын функцияларын азайтышыбыз керек. Кээ бир компаниялардын функцияларын көбөйтүшүбүз керек. Негизи айтып отурса сөз көп, реформаны алып келсек, энергетика чоң пайда алып келет бизге. Мисалы, биздин мактана турганыбыз бир эле энергетика деп атпайбызбы, бирок энергетика өнүкпөй келатат. Эмне үчүн? Анткени кечээ Верхний Нарынский каскад салынып атканда да ал эффективдүү бизге пайдалуу алып келе турган проект эмес. Пайда алып келе турган проект бул Камбар-Ата менен Камбар-Ата 1-2 болчу. Адан тышкары Сусамыр өрөөнүндө Сусамырский каскад салынса, 3 каскад салынса, биз 50 жылга, келечекте 50 жылга энергетикадан башыбыз оорубай калат эле. Бүгүнкү күнү биз Газпром компаниясын өнүктүрүп атабыз. Анткени мына Бишкектин тегерегиндеги бүгүнкү күндө түтүн, смог деп коет го, смог болуп аткандын бүттүгү бул көмүр жагып аткандын, биздин новостройганын бүттүгү көмүр жагып аткандан кийин смог болуп атат. ТЭЦтен эмес, автотранспорттон эмес. Анткени ТЭЦ менен автотранспорт жайдын күнүндө иштеп атат, бирок жайдын күнү смог жок. Мына күн сууду смог пайда болду. Биз ошодон кетишибиз керек. Газовый отопленияга же электроотопленияга. ГЭС салынып, бизде достаточно электроэнергия выработка болсо, биз бүгүнкү күндө Центральный Азияда, Кытайга, Пакистанга, Индияга сатканга мүмкүнчүлүктөрүбүз болмок. Бул биздин өзүбүзгө казынабызга акча түшкөнгө, чоң мындай пайда алып келгенге мүмкүнчүлүк бар да. Ошону тилекке каршы бүгүнкү күндө биз пайдалана албай атабыз. Эң биринчисинен энергетиктер башын көтөрбөй эле иштеп атат, энергетиктерге мүмкүнчүлүк бербей атат иштегенге. Жалаң эле саясатчылар менен жалаң эле экономисттер келип башкарып атат энергетиканы. Ошонун негизинен энергетика бүгүнкү күндө баягы мындай айтканда эксперимент, ар кимдин келип идеясынын негизинде эксперимент болуп атабыз да. Бир преемственность, бир алдыга кете турган бир багытты, долгосрочный багытыбыз жок негизиненчи. Ар кандай программалар неме атат, бирок ал ишке ашпаган нерселер. Ал кагаз түрүндө жазылган, бирок иш негизинде ал пайдаланылбайт. Сиз жаңы эле айтып кеттиңиз, Доско мырза, бирок биз мисалы жыл сайын эле Казакстандан же Өзбекстандан электр энергиясын же Тажикстандан алып сатып алып аткан учурлар бар да, жылда эле жетпей калат деп. Эмнеге жетпей калат? Биз ушундай суу сактагычтарыбыз бар, суунун башында турабыз. Буга эмне себеп? Ушуну биз көрүүчүлөргө, бизге да бир жөнөкөй тил менен бир жакшылап түшүндүрүп кетиңизчи. Силердин бүгүнкү чакырган интервьюңардын негизинде ушул учур менен пайдаланып, мен ушу биздин президенттин милдетин аткаруучу Жапаров Садыр Нуркожоевичке да кайрылып кетким келет. Энергетика бул убыточный тармак эмес, бул абдан прибыльный тармак. Бул жактан абдан чоң пайдаларды көрсөк, кыргыз элине пайдасын алып келе турган негиздер бар. Мен убакыттын чектелүүнүн негизинде көп нерсени айтып берет элем, бирок урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгерде сиз энергетика тармагындагы көп нерселерди, көп от первого лица уккуңуз келсе, мен сизге айтып бергенге дайынмын. Сизге айтып аткан адамдар бүгүнкү күндө ар кандай маселе менен кайрылып айтып аткан тегереңизде жүргөн адамдар туура эмес маалыматты айтып атат. Чындыкты уккуңуз келсе, 14 ноябрга чейин сиз кандидат президент болуп кетем деп, жумушуңузду калтырып кетем деп атасыз. Ошого сиздин шайлоого барганыңызга да ушул маалыматтар мен сизге керектүү деп эсептейм. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү чоң. Чоң, ошол Казакстандан, Өзбекстандан, башка өлкөлөрдөн биз зависимый болбой, өзүбүздүн энергетикабызды өнүктүрүп, жакшынакай рынокко чыгып, Пакистанга, Индияга чейин, ошол эле Казакстанга чейин сатканга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү алып барганга эмне керек? Эрк керек. Ошол сизден биз менин бул бүгүнкү күндө генеральный директор болуп же болбошумдун маселеси эмес. Менин кайрылып аткан негизги себебим сизди ушул бүгүнкү күндө акыйкат менен ишти баштап, өзүңүз турмуштан акыйкатты талап кылып,
ошону элдерден суранып келген нерсеңиз бүгүнкү күндө энергетика тармагында түндүк электро компаниясын тегерегенде акыйкатчылык болбой калды. Баскынчылык, рейдерлик захват болуп атат. Сизди заблужденияга киргизип, сизди туура эмес нерселерге кагазга кол койдуруп берип атат. Тарых убакыт өзү далилдейт бул туура эмес экенин. Ошонун негизинде мына сиз да бүгүн айтып атасыз, жана өнүгүп кетсек болобу, энергетика тармагын башка өлкөлөрдөн албай, экспорт кылбай, өзүбүздүн эметпей импортировать этип, аларды багы сыртка сатууга мүмкүнчүлүгүбүз бар, толугу менен бар. Бунун негизинде туура менеджмент, туура пайдалануу, ошонун ичиндеги реформаларды туура багытка салуу, ошонун негизинде алып келет баардыгы. Бул толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, толук багы биздин Кыргызстандын мактана турганыбыз эле энергетика. Калган нерсенин баарын ташып кетет экен, алып кетет экен. Энергетиканы эч ким ташып кете албайт экен. Ушул эле биздин Кыргыздын уул кыздарыбыз, жарандарыбыз иштеп атат ошол энергетикада. Талкаланып кеткен жок, өнүккөнгө жакшы шарттар бар, кичине өнүгүү да бар. Бирок будан да көп өнүгүү болмок. Будан да көп жакшынакай иштерди жасасак болмок. Кыскасы, бүгүнкү күндө энергетиканы саясатка аралаштырып, баягы эле эски система боюнча кетип атабыз. Мындай максат менен кетсек, мен айтат элем, алыска бара албай калабыз. Бул энергетиктердин көчөгө чыгып, Ак үйдүн, Дом правительствонун өкмөт үйүнүн жанына барып өздөрүнүн талаптарын койгон бул тарыхта биринчи жолу болуп атат. Буну менен өкмөт, биздин башчыларыбыз эсептеши керек, энергетиктердин үнүн угуш керек. Бир эле ошо Арзыбек Бурхановго окшогон адамдардын акылы менен келип чечимдерди чыгарбаш керек. Ал жигитти да мен абдан билем, анын аброю, деңгээли кандай экенин мен да билем. Биздин Кыргызстанда серый кардиналдар болбош керек. Бүгүнкү Кыргызстанда мына элге ачык айкын иштеп бере турган жетекчилер, жарандарыбыз болуш керек. Мүмкүнчүлүгү бар, көзү жетип, жоопкерчиликти мойнуна жүктөп алып иштеп, алып кете турган жигиттер керек бизге. Акыркы суроо, сиз ушу акыйкаттыкты далилдеш үчүн сотко кайрылдыңыз, ушу аягына чейин барасызбы? Мен бүгүнкү күндө генеральный прокуратурага, башкы прокуратурага жана башка күч органдардын баардыгына кат менен кайрылып атам, адвокат аркылуу. Сотко да кайрылдым, өзүмдүн акыйкаттык, өзүмдүн жарандык талабымды, өзүмдүн актыгымды далилдегенге мен аягына чейин барам. Арыз жазып же башка нерселерде мен коркпойм. Ошто иштеп атканда да, ошол электроны башкарып турганда да мага көп кызымдар болгон. Ал жактан да качып кеткен эмесмин, кыйынчылыктан качкан жигит эмесмин. Ошон үчүн мен аягына чейин барам. Ошол мени колдоп, бүгүнкү күндө мени тааныбай, ушу көчөгө чыгып, ошо биздин өкмөт үйүнүн алдына барып, акыйкатты талап кылган биздин электромонтёрлорго, ушу электрик балдарга, кыздарга, эжекелерге, байкелерге мен чоң ыраазычылык, таазим деп айткым келет. Баарыбыз ачык айкын коомдо жашап атабыз деп кыйкырып келе атабыз. Ошон үчүн ар бир адамдын, ар бир жарандын үнү, мен ойлойм, өйдө жакка жетип, ошолордун баарын угуп, ошонун негизинде иш алып барыш керек деп эсептейм. Маек куруп бергениңизге чоң рахмат.